Биздин бул жолку каарманыбыз 27 жаштагы Рыскул Сейизбек кызы. Ал былтыр газ менен жүрүүчү унаада бара жатканда жолдошу чеккен тамекинин учкунунан жалын тутанып, газ жарылып, денесинин 80% күйүп калганын айтат. Сейизбек кызы ушул окуядан соң бети колум жагымсыз болуп, манжаларым бирине бири жабышып калды. Ушундан улам жолдошум мени чаңынып сиңдимеге кетип калды дейт. Убагында жолдошум артыман жакшы эле чуркаган. Жакшы жашадык, 2 уулду болдук. Күйүп калгандан кийин эле жашоом башкача болуп өзгөрүп кетти. Ушундай болоорун элестеткен эмесмин. Учурда ата-энемдин үйүндө жашап жатам. Кайын журтума нааразычылыгым жок. Аларды сыйлайм. Сый боюнча да калгым келет деди ал. Сереп медиа. Кече 2 апрель күнү кечинде Санкт-Петербург шаарындагы Стрит Парк кафесинде жарылуу болду. Ал жарылуудан 1 адам каза болуп, 15 адам жаракат алганын Интерфакс басылмасы жазды. Жарылуудан каза болгон адам Владлен Татарский, чыныгы аты Максим Фомин аттуу аскер кызматкери болгон. 2 апрель күнү ал жерде кече болгон. Бул кечеде Владлен Татарскийге кыз киши статуэтка берген. Укук коргоо органдары бомба дал ушул статуэтканын гипс менен оролуп бекитилгенин айтышты. Учурда статуэтканын кафеге алып келген кыз изделүүдө, анын ким экени белгилүү болду.